негизи чыгармачыл адамдар бардык жогунан өзгөчө болушат да. Мына азыр сиз жашаган жер дагы Ачакей айылы деп аталат экен. Ал жерде мына эч бир жан көрүлөк өзгөчө бир эстеликтер турат экен. Кантип ушул айыл аталып калды? Бул идея кимге таандык? Ал эми бул эстеликтин маани маңызы кандай? Өкмөткө бир кыйынчылык келтирбейли. Электрди өзүбүз эле тартып алалы. Сууну өзүбүз эле чыгарып алалы дагы. Башында биз кичинекей тамдардан эле курабыз дегенбиз. Аягында эң кичинекей там бул меники болуп калды да, бул айылдачы. Баары бир дегенбиз кыргыз болгондон кийин чоңураак тамдарды кургубуз келет экен. Негизи бирок чакан эле жашап анан бирок жакшы жашаса болот да. Жакшы жашаса болот. Биз татыктуубуз жакшы жашоого. Кыргыздар эмне үчүн биз жашабайбыз? Бирок ошол тартипти койсо, акыйкатты койсо, мына ушундай айыл пайда болот экен. Ачакей айылы келгендердин баары суктанат. Бул жерде эч ким дарбаза куруп алган эмес. Баары ачык, баары сонун. Анан баары чогулуп келип, чечип мына мондай көрдүңүз, аянтчада кылып алдык. Андан кийин дагы мына бул кыргыз жазууларына коюлган эстелик, бул кыргыздын жазуулары менин оюмда бул Манаска тете да, өзүнүн маанисичи кыргыз үчүн. Себеп дегенде ушул жазууларды көрүп, ушуну билбегендер көп кыргызда. 1,5 миң жыл мурун кыргыздардын жазуучу болгон экенин билбеген кыргыз көп да. Анткени биз муну тарыхта Рун жазуулары деп, Орхон Енисей жазуулары деп башкаттарды жармаштырып келип, кыргызга такыр жолотпогондой маани түзүлгөн да. Ошол Союздун учурунда дагы ушундай саясат бар болчу. Кыргызстан эгемендүүлүк алган 30 жыл аралыгында өлкөдө маданият, кино, адабият жана айтыш тармагы кандай нукка өзгөрдү? Совет доорундагы калыптанган маданиятты демократиялуу жолго багытталган эгемен өлкө кандай негизде кабыл алды? Бул багытта бүгүнкү көрсөтүүдө Садык Шернияз менен болгон баарлашууда кеңири айтылат. Көчмөн элдин карт тарыхына байланган ооз-эки айтыш өнөрү Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев баш болуп балдарды тарбияласа, кинодо да ошол көрүнүштөр орун алды. Актан Арымкубат, Темир Бирназаров, Эрнест Абдыжапаров, Нурлан Абдыкадыровдор кино тармагынын өнүгүшүнө өздөрүнүн салымдарын кошушту. 30 жылда маданият, адабият жана кино жаатындагы өзгөрүүлөргө токтолгон Садык Шернияз элдин эркиндиги баарынан бийик тураарын айтат. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата да, мына 30 жылдык Кыргызстандын басып өткөн тарыхы сизге эмнеден кабар берет? Бул чоң бир өзүнчө бир бөлүк да биздин басып өткөн. Анын үстүнө дагы ушул Кыргызстандын эң бир кийин тарыхында жазылса, бул 30 жылдык аябагандай көп окуялар менен эсте калды да. Кээде мен ойлоп кетем, деги эле кыргыздын тарыхында мына 800-жылдары кадимки Барсбек Кагандын тушунда бир чоң окуялар болуп, бир чоң иштер болуп, тарыхка ташка баскандай эс калса, бул 30 жылдагы аябагандай окуяларга бай, мезгилдин бир кандайдыр бир оор ташын жылдырган сыяктуу тарыхка эс калчу көп окуялар болду. Ошол саясат айдыңы болобу, ал келип туруп жанагы биздин деги эле жалпы жашоочуларга кандайдыр бир өзүнүн ушу таасирин тийгизген десек болот да. Ошон үчүн бул 30 жылдык аябагандай бай окуялар менен Кыргызстандын тарыхында бекем сакталып калат деген ойдомун. Сизди биз негизи кыргыз эли ушул маданиятты түп тамырынан өйдөтүшүнө билген инсан катары билебиз. Азыркы тапта биздин кыргыз элинин маданиятына кандай баа бересиз? Биз кандай абалдабыз азыр ушул 30 жылдык аралыкта? Бул эми өткөл учурдун маданияты болуп атат да. Өткөл учурдун маданиятына ошол мезгилдин өзүнүн шаарына жараша жакшы жактары дагы бар, терс жактары дагы бар. Эгерде жакшы жактарына токтоло турган болсок, бул эркиндик, маданият майдаңында, айдыңында жүргөн инсандар кандайдыр бир эркиндик алышты. Алар азыр кайсы жаатта болбосун өзлөрүн далилдеп, өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгүн бүтүндөй колдонуп, өзлөрүнүн атын чыгарганга, жана ошол замандын атын чыгарганга чоң мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми терс жагын айта турган болсок, бул өткөл заманда маданиятка көп учурда көңүл бурулбай калат да. Бул ошол замандын шаары, бул кайсы учур болбосун, бул мындай жанагы билесиз, Советтер Союзунун системасы урап, ошол жактагы биздин саясий оюндардан уламбы, же болбосо
ошол бүтүндөй бир жер шарынын 1/5 бөлүгүн камтыган жерде ушундай бир чоң кризиске, геополитикалык кризиске туш келгенде албетте биринчи кыйынчылыкты маданият тармагы тартат да. Мына ошол акыбалды дагы баштан өткүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Негизи бизде кыргыз элинде Садык Шернияз десе эле айтыш коому эске түшөт да. Бул кантип негизделип калды, кантип түптөлүп калды, идея кайдан келди? Бул эми бул багытты тандоого абдан көз каранды да. Мына мисалы эмне үчүн багытты тандагы дегенде биздин Кыргызстан болуп өзүнчө эгемен болуп Кыргызстан бутуна туруп келе жатканда эң негизи ушул мамлекетти сактаган өрнөк болгон, тирөөч болгон багыттар бар да. Бул мисалы ошол территория дейбизби, мамлекеттер дегенде саясий курулушун элестейбизби. Бирок негизги багыттардын бири тирөөч болгон бул маданият. Анын ичинде маданиятта эң негизги тирөөч боло турган нерсе бул тил. Ошол тилди сактоодо, эми тилди сактоодо туура механизмдерди колдонуш керек да. Советтер Союзу маалында ушул миллиондогон көрөрмандарын тапкан дүйнө жүзүнө белгилүү болгон кыргыз киносу азыркы күндө эгемендик алгандан кийинки 30 жыл аралыгында өксүп тургандай таасир калтырат да. Бүгүнкү биз кезекте мисалы биздин кызыгуубуз азыр чаржайыт көп тарапка бөлүнүп кетпеди. Мисалы ошонун ичине компьютердик оюндар башка дагы болуп өзүңүз билесиз азыр. Ошол себептен киного мурункудай мүмкүн көз караш жок элде. Анткени себеби мурун деген жападан жалгыз, ал кезде телевизордо жок болчу. Жападан жалгыз биз кино көрчү элек, башка нерседе аз болчу да. Ал кезде смартфон жок болчу, ал кезде iPad жок болчу, интернет жок болчу, башка нерсе жок болчу да. Ошондуктан кино биз үчүн бир ыйык көрүнөр эле да. Ошол себептен ошол ой бизде калыптанып калгандан бүгүнкү акыбалды ошентип ойлойбуз да. Бирок эми факты менен алганда, факты менен алалы. Бүгүнкү күндө мисалы мына мен ошол кинематограф союзу төрага болуп иштеп турган убакта Кыргызстандын 5 киносу А группа фестивалына катышты да, бир жылда. Бул ошо Монреаль болобу, Карлову баары болобу, башка Таллин болобу деги койчулардын баарына катышты кыргыз киносу. Бир жылда. Мындай көрсөткүч эч убакта болгон эмес. Кыргыз кереметтин тушунда да болгон эмес. Бүгүнкү күндө кыргыз режиссерлордун, жаш режиссерлордун алган сыйлыктары укмуштуудай көп. Аябагандай. Ошол алган сыйлыктарды, анан азыркы чыккан ошол актер, актрисаларды ошол СССР кезинде эле Сабира Күмүшалиева, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиевтерге салыштырып болобу жасаган эмгектерин? Кыргыз кинематографиясы бүгүнкү күндө жакшы абалда. Анын белгиси өзүңүз эле ойлосоңуз, керек болсо кошуна өлкөнүн президенттери суктанып айтып жатышпайбы? Кыргыздын кинематографиясы боюнча бул болгон эмес мындай эч убакта. Эч качан болгон эмес бул. Анан кийин Кыргызда мурун мисалы 1, 2, 3 адамдын режиссер адамдын фамилиясы айтылса, эми бүгүнкү күндө караңызчы, Актан Арым Кубаттан жаштарга чейин айта турган болсок, эмне деген фамилиялар? Актан Арым Кубат болобу, Марат Сарылуу, Темир Бирназаров, Эрин Сапчапаров, Нурбек Эген, Далмира Телепбергенова, Акжол Бекболотов, Айбек Дайырбеков, Асель Жураева, Дастан Жапар уулу, Бакыт Мукул, дагы канчасын мен санабай калдым. Өзүңүз карасаңыз мына. Ошондуктан мен айтар элем, жок, кыргыз киносу маданияттан бөлүнүп чоң үлгү көрсөтө алды. Үлгүнү көрсөткөндө так ушундай көрсөттү, керек болсо бүгүнкү күндө кыргыз киносу борбордук Азияда локомотив болуп бара жатканын кошуна өлкөлөрдүн кино сынчылары, кино билүүчүлөр эмес, президенттери баштап айтып атат. Дагы кантип айтыш керек? Азыркы тапта ушул Кыргызстанды экономикасы тартыш өлкө, кайсы бир жерлерге материалдык мүмкүнчүлүктөр жетпейт деп айтып келгенбиз. Ал эми кино тармагына мамлекеттин көңүл буруусуна кандай баа бересиз? Эл ошону каалайт, мындан да жакшы болсун каалайт. Могу ошону сүйлөп атат. Кээ бир тармактар боюнча мисалы сүйлөбөй да коет эл. Эмне болуп атсаң да баары бир. Эң жаманы ошол. Эң жаманы биз сүйлөбөй койгондо, эң жаманы биз айтпай койгондо, эң жаманы биз көңүл бөлбөй койгондо.
жаман айтса дагы ошо көңүл бөлгөнүнө ыраазычылык билдириш керек кыргыз элине. Ошол сөздөр өстүрүп атат да анткеничи. Бул көңүл бөлүүбүздө биз бул анткени ошол жанагы биздин улуу муун кыргыз кереметин түптөгөн ошолордун чоң эмгеги Убукеев баштаган, Океев баштаган, Шамшиев, Базаров баштаган, дагы канча аксакалдар баштаган чоң эмгеги кыргыздын сүйүүсүн пайда кылгандагы кийинки ошол кыргыздын ошол кино тармагына ошол сүйүү менен карап, ошол күйүү менен карап аткандан. Эгер биз башка тармактарга дагы ошондой сүйүү, күйүү менен карасак, мисалы ошол эле айтышты дагы аябай билесиз, абдан кандай комментарийлерди жазып, кандай талдашып, жаман айтып, жакшы айтып, ошолор келип тийип атат да. Эгерде деле Кыргызстанда мисалы бир кандай күч пайда болуп, театрды дагы ошентип күндө тиги баланча жаман аткарды, бул жакшы аткарды. Муну театрдан кубалаш керек. Таптакыр иштебейт деген сөздөр айтылса эртең театр да жанданат. Көрдүңүзбү? Ошону биз ошол айтышта, ошол кинодо элдин көңүлүн бура алдык да. Элдин көңүлүн бура алдык. Элдин көңүлүн бургандан кийин ошол багыттагы иштеген адистер үчүн элдин сөзү маанилүү дагы, алар болушунча аракет кылышат. Ошол элге көрүнгөн. Сөзүбүздүн аягында мына жакында эле өзүңүз Кудай буйруса Францияга элчи болуп кеткен таста, Франция бул биздеги маданияттын жеткиликтүү өнүккөн өлкөлөрдүн бийик бир жери катары белгилүү да. Анан кандай пландарыңыз бар сизде? Пландар көп. Албетте элчилик бир гана маданиятты эмес, ошол эле экономикалык багытты жана саясий айдыңындагы карым катнашты күчөтүүгө чоң бел байлаш керек. Бирок ошонун ичинде маданиятты айта турган болсок, анткени ал жерде ЮНЕСКОнун штаб-квартирасы бар Парижде. Ошол бир эле элчи эмес Франциянын, ошо ЮНЕСКОнун туруктуу өкүлү да болуп бара жаткандан улам, маданият тармагында ошол Франция менен Кыргызстандын алакасында чоң жакшы белгилүү бир иштер болот деген ойдомун да. Биз бул терең түшүнөбүз, бул Париж бул бүткүл дүйнөнүн маданият борбору. Ошондуктан ошого жараша, ошого ылайык биздин Кыргызстанды маданиятын Европага, дүйнө жүзүндө таанытууда көптөгөн кадамдар болот буйруса. Анан буга чейин биз сизди маданият тармагындагы саясатчы катарында жакшы билебиз. Анан азыркы тапта биздин саясатчыларга ошол 30 жылдык аралыкта алардын маданияты экөөнүн айкалыштырганда биз кандай бир жетишкендиктерге жете алдыкпызбы? Кандай баа бересиз ошол өзгөчөлүктөргө? Акыйкат формуласын кайсы жерге барып, өспөй турган жерге барып, акыйкат формуласын киргизе турган болсок, анда ошол жерде өсүш пайда болот да. Ошону биздин саясатчылар көңүлгө алыш керек деген ойдомун. Акыйкат гана өстүрөт биздин. Ал акыйкат эмне кылат? Ал акыйкат биринчи дух алып келет. Мамлекетти өстүрүүдө менин терең оюмда экономика биринчи ролду ойнобойт эч убакта. Биринчи ролду дух ойнойт. Мына мисалы тарыхты деле алып кала турган болсок, Рим кадимки эбегейсиз зор даңкы чыккан Рим болгон эле Тибр жээгинде, Тибр дарыясынын жээгинде жайгашкан болгон эле бир кичинекей айыл болгон башында. Бирок ошол механизмдерди туура тандаган үчүн, акыйкат механизмдер, алар бүтүндөй жер шарынын басымдуу көпчүлүгүн 3000 жыл ээлеп тура алды да. 3000 жыл. Ошондуктан биздин да өсүү жолубуз ар бир багытта эң биринчи акыйкат формуласын кое турган болсок, жана ошол акыйкат менен формуласы менен өзүмчүл эмес, мамлекеттүүлүк, мамлекетчилдик деген ойду бийик алып чыга алсак, албетте Кыргызстан өсөт. Себеп дегенде Кыргызстандын биз көрүп атабыз да, ошол акыйкат жагына коюлган кадам жакта Кыргызстанда керек болсо дүйнө эли суктана турган жетишкендиктер бар. Демек ошону колдонушубуз керек. Демек ошол убакыт келди.